Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Силер менен 5-класстар үчүн математика предметин окуп үйрөнүүгө арналган алгачкы видео сабагыбызды баштайбыз. Балдар, ар бириңер дептериңерди, калем сабыңарды, циркуль карандаштарыңарды даярдап, сабакка көңүл буруп, жакыныраак отургула демекчимин. Бүгүнкү сабактын темасы көптүк түшүнүгү, көптүктөрдүн биригүүсү, кесилиши жана айырмасы. Бүгүнкү сабакта силер математиканын негизги түшүнүктөрүнүн бири болуп эсептелген көптүктөр боюнча маалымат аласыңар жана көптүктөрдүн үстүнөн жүргүзүлүүчү амалдар менен таанышасыңар. Келгиле балдар, мен силерге бир нече сүрөттү көрсөтүп өтөйүн. Мынакей, силер экранда сүрөттү көрүп турасыңар. Ал сүрөттө оюнчуктар турат. Экинчи сүрөттө китептерди көрүп турасыңар. Ал эми үчүнчү сүрөттө адамдарды көрүп турасыңар. Урматтуу окуучулар, ушул 3 сүрөттөн эмнени байкадыңар? Ооба, силер көрүп турган бир бүтүндүктү түзгөн, башкача айтканда, немис математиги Кантор айтып өткөндөй, бул көп нерселер жөнүндөгү бир бүтүндүк катары ой жүгүртүүгө туура келген сүрөттөр турат. Жалаң оюнчуктар, жалаң китептер, жалаң адамдардан турган сүрөттөрдү көрүп турасыңар. Бул 3 сүрөттөн математикалык түшүнүк пайда болот. Башкача айтканда, бир бүтүндүктү түзгөн ой катары жүргүзө турган көп нерселер тууралуу айтылуучу түшүнүк математикада көптүк түшүнүгү катары каралган. Ооба балдар. Көптүк түшүнүгү математикадагы негизги түшүнүктөрдүн бири. Көптүктөргө так аныктама бере албасак да, аны күндөлүк турмушубузда көп колдонобуз. Демек, көптүк тууралуу дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Башкача айтканда, көптүк бул кандайдыр бир аныкталган касиеттерге ээ болуучу жана бир жалпы бүтүнгө топтолгон предметтердин же объектилердин жыйындысы же тобу. Предметтер болсо, мисал үчүн, силер бир нече кийимдерди көрүп турасыңар. Демек, предметтер кийимдер. Кийимдердин көптүгү десек, бул көптүктү түзгөн предметтер кийимдер болсо, көптүктөрдүн элементтери болуп эсептелет. Экинчи сүрөттө жылкылардын көптүгүн көрүп турасыңар. Бирок, балдар, жашоодо жылкылардын көптүгү деп айтылбайт. Жылкылардын көптүгүн жашоодо жылкылардын үйүрү деп атайбыз. Ал эми жылкылардын көптүгүн түзгөн элементтер жылкылар. Бул көптүктүн элементи жылкы болуп эсептелинет. Кийинки сүрөттө бир нече инструменттердин көптүгүн көрүп турасыңар. Инструменттердин көптүгүн жашоодо инструменттердин тобу дейбиз. Көптүктүн элементи инструмент болуп эсептелет. Ошол сыяктуу эле жашоодо гүлдөрдүн көптүгүн көрөбүз. Гүлдөрдүн көптүгү деп айтпайбыз, гүлдөрдүн букети дейбиз. Бул көптүктүн элементи гүл болот. Кийинки тамгалардын көптүгүн карасак, тамгалардан түзүлгөн көптүктү алфавит деп айтабыз. Бул көптүктүн элементи тамга. Математикада көптүк негизги түшүнүктөрдүн бири жана аны кандайдыр бир мүнөздүү белги боюнча предметтердин же объектилердин биригүүсү, тобу же жыйындысы катары карасак болот. Мисалы, класстагы окуучулардын көптүгү, түз сызыктагы чекиттердин көптүгү жана башка. Көптүктөрдүн негизинен латындын баш тамгалары менен белгиленет. А, В, С, Д жана башка болуп. Кандайдыр бир көптүктү түзгөн предметтер же объектилер ал көптүктүн элементтери деп аталат. Ал элементтер фигуралуу кашаанын ичинде жазылат. Мисалы, А көптүгүндө А латындын баш тамгасы менен жазылып,
Ал эми элементтерин фигуралуу кашаанын ичинде латындын кичине тамгалары менен жазылды. Экинчи көптүккө В көптүгүн карасак, мунун элементтери сандар экен. Кийинки Д көптүгү элементтери адамдардын аттары. Демек, балдар, байкап жатсаңар керек, көптүктүн элементтери ар түрдүү болушу мүмкүн. Көптүктөр эмнелерден түзүлсө, ошого жараша болот. Биринчи көптүк латындын кичине тамгаларынан түзүлгөн көптүк болду. Экинчи көптүк сандардан түзүлгөн көптүк болду. Үчүнчү көптүк адамдардын аттарынан түзүлгөн көптүк болду. Эми көптүктүн элементтери реалдуу предметтер жана абстрактуу предметтер болушу мүмкүн, балдар. Реалдуу предметтер окуучулар же адамдар жана кийимдер болушу мүмкүн. Ал эми абстрактуу предметтер сандар, тамгалар жана башкалар болушу мүмкүн. Эми силер менен тапшырма аткарып көрөлү. Биринчи тапшырма. Bir аптадагы ар бир күндүн аталыштарынан турган А көптүгүнүн элементтери катары атап жазгыла дейт. Кана балдар, өзүңөр bir аптада же bir жумадагы ар бир күндүн аталыштарын өзүңөр жазып көргүлөчү. Андан кийин мен силерге туура жообун көрсөтөйүн. Алгач айткылачы, балдар. Bir аптада канча күн бар? Ооба, туура айтасыңар, балдар. Bir аптада же жумада 7 күн бар. Анда тапшырманын шартына ылайык аптадагы күндөрдүн аталыштарынан турган А көптүгүн жазалы. А көптүгүн латындын баш тамгасы менен жазып, жуманын ар бир күнүн фигуралуу кашаанын ичине жазалы. Дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума, ишемби, жекшемби. Мына балдар, көптүгүбүздүн элементтери жазылды. Эми экинчи тапшырманы карап көрөлү. Bir орундуу, экиге эселүү сандардан түзүлгөн көптүктү жазгыла деп турат. Анда алгач bir орундуу сандарды жазып алалы. Өзүңөр экранда көрүп тургандай, 0дөн баштап 9га чейинки сандар bir орундуу сандар болот. Эми ушул сандардын ичинен 2ге эселүү сандарды карасак, башкача айтканда, 2ге так бөлүнө турган сандарды карайбыз. Алар 0, 2, 4, 6, 8 болот. Анда В тамгасы менен белгилеп, көптүктү жазабыз. Кийинки үчүнчү тапшырма. Төмөнкү биринчи сүрөт боюнча көптүктү атап, айрым элементтерин жазгыла деп турат. Өзүңөр көрүп тургандай, мөмө жемиштердин көптүгүн көрүп турасыңар. Бул жерде айрым элементтерин жазгыла деп жатат. Баарын эмес, балдар. Алар банан, жүзүм, алмурут, алма, апельсин, киви. Көрдүңөрбү? Айрым гана элементтерин жаздык. Төртүнчү тапшырманы карасак, төмөнкү экинчи сүрөт боюнча көптүктү атап, бардык элементтерин жазгыла дейт. Бул сүрөттө цифралардын көптүгү же bir орундуу сандардын көптүгү берилген экен. Булардын элементтери болсо 0дөн 9га чейинки цифралар же сандар. Шартында айтылгандай, бардык элементтери жазылды. Эми силерге көптүктүн элементтери тууралуу айтып өтөйүн. Көптүктүн элементтери чектүү болушу мүмкүн жана чексиз болушу мүмкүн. Чектүү элементтерге мисал келтирсек, сүрөттө көрүнүп тургандай, тамгалардын көптүгү чектүү жана китептердин саны дагы чектүү. Ошондой эле чексиз элементтер да болушу мүмкүн. Эгерде көптүктүн элементтерин саны белгисиз болсо,
ал чексиз көптүк болуп эсептелинет. Мисалы, асмандагы жылдыздын элементтери чексиз. Талаадагы жыш өскөн гүлдөрдүн элементтери чексиз. Ошондуктан балдар, көптүктүн элементтеринин саны чектүү болсо, чектүү көптүк дейбиз. Ал эми көптүктүн элементтеринин саны чексиз болсо, ал көптүктү чексиз көптүк деп айтабыз. Эми силер менен 5-чи тапшырманы карап көрөлү. Төмөндө берилген көптүктөрдөн чектүү жана чексиз көптүктөрдү бөлүп жазгыла дейт. Бизге Е көптүгү, А көптүгү, С көптүгү, К көптүгү жана Д көптүгү берилген. Е көптүгүнүн элементтеринин саны өзүңөр көрүп тургандай чектүү. Ал эми А көптүгүнүн элементтеринин саны чексиз. Бул жерде 2, 4, 6, 8, 10, 12 жана башка дейт. Бизге көрүнүп тургандай 2ге эселүү сандар берилип турат. Демек, кийинкибиз 14, 16, 18 жана башка болуп чексиз улана берет. Анткени кээ бир көптүктөр чексиз көп элементтерден турушу ыктымал дегенбиз. Анда анын элементтерин баарын санап берүү ыңгайсыз жана мүмкүн эмес. Бул А көптүгү чексиз көптүк болот. Кана балдар, кийинки С көптүгү кандай көптүк болот? Туура балдар, чектүү көптүк болот. Ал эми К көптүгүчү? Азаматсыңар, чексиз көптүк болот экен. Д көптүгү көрүнүп тургандай чектүү көптүк болот. Балдар, бир дагы элементи эч кандай касиетке ээ болбогон көптүктөр да кездешиши мүмкүн. Мисалы, 2 параллелдүү сызыктардын кесилиш чекиттеринин көптүгү. 2 параллелдүү сызык кесилишпей тургандыгы бизге белгилүү. Башкача айтканда, кесилиш чекити жок, балдар. Бул учурда мындай көптүктөрдү куру көптүк деп атайбыз. Куру көптүк бир дагы элементке ээ болбогон көптүк аталат. Куру көптүктөр мындай символ менен белгиленет. Демек, куру көптүктө бир дагы элемент жок. Бирдей элементтен түзүлгөн көптүктөр барабар көптүктөр деп аталат. Барабар көптүктөр болуш үчүн көптүктүн элементтеринин саны сөзсүз чектүү болуусу керек жана эсиңерден чыгарбагыла. Төмөнкүдөй мисал келтирели. А көптүгү элементтери 7, 8, 3, Е көптүгү элементтери 3, 8, 7, К көптүгү элементтери 8, 7, 3, С көптүгү элементтери 3, 7, 8. Ушул 4 көптүк барабар көптүктөр болуп эсептелинет. Анткени бардык көптүктөрдүн элементтери бирдей болгондуктан алар барабар көптүктөр болушат. Ушул жерде эскерте кетейин, барабар көптүктөрдүн элементтеринин жайланыш тартиби эч кандай роль ойнобойт. Эми силерге кийинки 6-чы тапшырманы сунуш кылайын. Берилген көптүктөрдүн арасынан барабарларын тапкыла. Бизге А көптүгү, В көптүгү, С көптүгү, Т көптүгү жана К көптүгү берилиптир. Кана өзүңөр таап көргүлөчү балдар. Бул жерден А көптүгүн карасак, 4 элементтен турат. В көптүгү дагы 4 элементтен турат. Бирок экөө барабар эмес. Себеби 1 деген элемент А көптүгүндө бар, В көптүгүндө жок. С көптүгүн карагылачы. Бул А көптүгү менен барабар боло албайт. Анткени С көптүгү 5 элементтен турат. Т көптүгү дагы барабар эмес. Анткени ал дагы 5 элементтен түзүлүп жатат. Кийинки К көптүгүн карайлы. А көптүгү менен барабар боло алабы? Ооба.
Анткени ал көптүктөрдүн элементтери бирдей. Демек балдар, бул 5 көптүктүн ичинен А көптүгү менен К көптүгү бири-бирине барабар көптүктөр болуп эсептелинет экен. Кийинки 7-нчи тапшырманы карасак, Кыргызстан деген сөздөгү ар түрдүү тамгалардын көптүгүн жазгыла деген тапшырма берилди. Бул жерде балдар ар түрдүү тамгалардын көптүгүн дейт. Демек, мен жаза турган болсом, К, I, R, G, Z, S, T, A, N. Бул жерден карагылачы балдар. I тамгасы бир эле жолу жазылды. Анткени ал кайталанып калды. Тапшырмада айтылгандай, ар түрдүү тамгалардын көптүгүн жазгыла деген. Демек, мен I тамгасын I деп бир эле элементти кайра-кайра жазган жокмун. Сөздү түзгөн тамгалардын көптүгүн жазууда бир тамганы бир эле жолу жазабыз. Анткени тапшырманын шарты бизге ошондой берилген. Эми силер менен көптүктөрдүн үстүнөн жүргүзүлүүчү амалдарды карайлы. Көптүктөрдүн үстүнөн жүргүзүлүүчү амалдарды Эйлер-Вендин диаграммасы аркылуу чагылдырсак болот. Эйлер-Вендин диаграммасы бул көптүктөрдүн сүрөттөлүшү болуп эсептелинет. Мисалы, M көптүгү берилип, жана M көптүгүнө X элементи таандык болсо, аны биз төмөндөгүдөй жазабыз. X элементи M көптүгүнө тиешелүү же X элементи M көптүгүнө таандык же X элементи M көптүгүнө кирет деп окуйбуз. Кийинки M көптүгүнө X элементи таандык эмес болсо, аны төмөндөгүдөй жазат экенбиз. Ал жазылыш X элементи M көптүгүнө таандык эмес же тиешелүү эмес дегенди билдирет. Камтылган көптүктөр. Эгерде кандайдыр бир P көптүгүнүн ар бир элементи M көптүгүнө таандык болсо, анда P көптүгү M көптүгүнүн камтылган көптүгү деп аталат. Жана P камтылган M деп белгиленет. Символу камтуу белгиси болуп эсептелинет. Каалагандай көптүк өзүнө камтылган көптүк боло алат. Куру көптүк ар кандай куру эмес M көптүгүнүн камтылган көптүгү болот. Көптүктөрдү изилдөөдө бардык көптүктөрдү өзүнө камтыган эң кең көптүк универсалдуу көптүк деп аталат. Ал латындын U тамгасы менен белгиленет. Көптүктөрдүн биригүүсү. А жана В көптүктөрдүн биригүүсү деп бардык элементтери А көптүгүнө же В көптүгүнө таандык болгон көптүк аталат жана белгиси менен белгиленет. А жана В көптүктөрүнүн биригүүсү берилсе, жана аларды А көптүгү биригет В көптүгүнө деп айтабыз. Төмөндөгүчө жазабыз. Мисалы, А көптүгү анын элементтери 1, 4, 8, 3, 2 жана В көптүгү анын элементтери 5, 6, 7, 9 берилсе, анда алардын биригүүсүн табалы. Булардын биригүүсү 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деген элементтерден турган көптүк болот. Себеби эки көптүктө тең кайталанган сандар болгон жок. Көптүктөрдүн кесилиши. А жана В көптүгүнүн кесилиши деп А көптүгүндө да В көптүгүндө да жаткан элементтерден турган көптүктү айтабыз. Жана белгилениш символу көрүнүп турат. Бизге А жана В кесилишкен көптүктөрү берилсе, анда аны А көптүгү кесилишет В көптүгү менен дейбиз. Жана төмөндөгүчө жазылат. Мисалы, А көптүгү элементтери
5, 4, 9, 7 жана V көптүгү элементтери 1, 2, 3, 4 берилсе, анда алардын кесилишин тапсак. Булардын кесилиши 4. Анткени 4 саны А көптүгүндө да, V көптүгүндө да бар. Кийинки биздин амалыбыз көптүктөрдүн айырмасы. А жана V көптүгүнүн айырмасы деп, А көптүгүндө бар, бирок V көптүгүндө жок элементтерден турган, же V көптүгүндө бар, А көптүгүндө жок элементтерден турган көптүктөрдү айтабыз. Белгилениши кыйгач сызыкча же бизге белгилүү болгондой минус деген белги менен эле белгилейбиз. А жана V көптүгүнүн айырмасы экранда сүрөттөлүп турат. Мисалы, А жана V көптүктөрү берилсе, анда алардын айырмасын табалы же кемители деп айтсак болот. Анда А жана V көптүктөрүнүн айырмасы 8 жана 9 болот. Себеби А көптүгүндө 8, 9 деген элемент бар. Ал эми V көптүгүндө жок. Тескерисинче, V жана А көптүктөрүнүн айырмасын карасак, 4 жана 7 сандары болот. Анткени V көптүгүндө 4, 7 сандары бар, ал эми А көптүгүндө жок. Балдар, эми силер менен 8-чи тапшырманы карап көрөлү. К жана П көптүктөрү берилген. Бул көптүктөрдүн биригүүсүн, кесилишин, айырмасын аныктайлы. К жана П көптүктөрдүн биригүүсү 1, 3, 5, 7, 9, 6, 8 болот. Себеби биринчи көптүктүн элементтерин алып, экинчи көптүктүн элементтери менен толуктадык. Элементтердин кайталанышына жол берилбейт деп биз жогоруда айтканбыз. К жана П көптүктөрдүн кесилиши 7, 9. Анткени биринчи көптүктүн элементтерин удаалаш карап чыгабыз. Эгер элемент экинчи көптүккө да кирсе, аны калтырабыз, кирбесе алып салабыз. К жана П көптүгүнүн айырмасы 1, 3, 5. Себеби К көптүгүнүн элементтерин удаалаш карап чыгабыз. Эгер элемент П көптүгүнө да кирсе, алып салабыз, кирбесе калтырабыз. П жана К көптүктөрдүн айырмасы 6, 8 болот. Мына балдар, силер көптүктөрдүн теориясы, негизги түшүнүктөрдү билдиңер. Көптүктөрдүн үстүнөн кандай амалдар жүргүзүлөрүн карадык жана аларды эйлердин тегерекчеси менен көрсөтмөлүү болушу үчүн сүрөттөөнү көрдүк. Балдар, өз алдыңарча үйдөн ушул темага ылайык үй бүлөңөрдүн мүчөлөрүнүн көптүгүн жазгыла. Экинчи, жакын досторуңардын көптүгүнүн элементтерин атап жазгыла. Үчүнчү, фигуралуу кашаанын жардамы менен математика деген сөздөгү түрдүү тамгалардын көптүгүн жазгыла. Мына ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолугушканга чейин сак саламатта болгула.